эмне таң калып атам, ошол элден жыйналган акча, налог да, эми негизин айтканда, налог бир жылына мамлекетке 1,5 миллион гана төкчү экен да. Ал эми элден жыйналган акча 2,5 миллиондон ашык экен, бир айда түшкөн акча. Эрде мындай болуп атпайбы? Биз жаңы эле келдик, айтып атабыз го, биз жаңы эле келдик, бергенчи. Эрде возможности не было на реконструкцию делать. Биздин программабызда бул нерселер бар, бардыгычы. Ана баягы Ар бир арендатор субарендага мисалы үчүн меден 5 жыл. бизге жыл боло элек да, вот ошол нерсени рассматривать, откуда биз жаңы келдик. Ар бир 5 жыл сайын узартылып турат. Бар келет азыр 10 кишини чогултат, ушинтип ызы чогулуп кыйкырат, тигилер чыгат, дагы 10 кишини чогултат, базарды экиге бөлүп алып жаман жакшы кылып атышат, мисалычы. Билбейбиз кимиңердики мыйзамдык экен, эже. Бул Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Айтылуу Ош базарынын жанындагы Кыял мамлекеттик ишканасына ыктай жайгашкан. Шаардык мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин алдындагы черти Элдик чеберлер союзу бирикмеси ижарага алып иштеткен элдик базар. Бул базардын таржымакалы 2001 жылы ушул автостоянкага Кыялдын жанындагы прилегающий территория болгондуктан автостоянкага берилген экен. Бирок булар автостоянка кылбай, бул арзан темирлер менен бул вишовой сода орунтуктарына айлантып беришип, ушундай базар кылып берген экен. Сыртынан анча чоң эмес көрүнгөнү менен күнүнө миңдеген адам кирип чыгып соода кылган бул базардын тарыхы илгерки 2001 жылдан башталат. Жалпы аянты 51 сотукту түзгөн бул жер алгач Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан Кыял элдик кол өнөрчүлөр мамлекеттик ишканасына аларга келген коноктор үчүн авто токтомо аянты катары ижара шартында 5 жылдык мөөнөт менен убактылуу пайдаланууга берилген. Дээрлик 10 жыл аралыгында жарымы авто токтоочу аянт, жарымы соода аянтчасы катары колдонулган бул жер 2010 жылы соода кылган элдин талабы жана ошол убактагы жогорку кеңештин депутаттарынын кейлигишүүсү менен биротоло элдик базарга айланган. Ал эми жаңы түзүлгөн базарды башкаруу ишин Кыял мамлекеттик ишканасында узак жылдар бою директорлук кызматты аркалаган Султанбек Макашевдин демилгеси менен түзүлгөн Элдик чеберлер союзу коомдук биримдиги колго алган. Ошол убакта биз тачкалар менен товарларыбызды камера храненияга коет элек, аябай кыйналат элек. Ошентип отуруп постепенно биз ички контейнерлерди ар бир ишкерлер өзлөрү заказ менен өзлөрү расходун төлөп өзлөрү кура баштады. Ошентип иштеп келаттым. 2010 жылы ушул убактылуу бийлик убагында жогорку кеңештен муниципалный базар кылып бергиле деген боюнча чечим чыгарып берген экен, мыйзамын карапчы 2011 жылы. Бирок ошондо булар муниципальный базар кылбай эле мэрияга каратып ошол жерди. Ага 2001 жылдан 2010го чейин булар ошондой эски темирден базар кылып алып, ал орунтуктарды сатышкан экен администраторлор. Бирок мен лично администратордон алган жокмун, ошо содагерден мен өзүм сатып алдым. Андан сырткары булар субаренда жешкен экен. Бирок акчалары менин кийин изилдөөмө караганда бул акчалары Кыял мамлекеттик мекеменин балансында түшүп турган экен да. Анан 2011 жылы муниципальный базар кылып бергиле дегенде деп чечим чыгарып берсе, булар мэрияга каратып, ошонун негизинде арендага алышкан экен да. Муниципалдык жерди ижарага алып иштетүү жана андан пайда көрүү бул негизинен мыйзам бузуучулук деле эмес. Бирок бул базарга бүгүнкү күнгө чейин Кыял мамлекеттик ишканасын көп жылдар бою жетектеп турган Султанбек Макашевдин демилгеси менен түзүлгөн Элдик чеберлер союзу биримдиги ээлик кылып туруусу анын ошол кездеги кызматтык абалынан кыяматтык менен пайдаланган эмеспи деген күмөн суроо жаралат. Ал жерден мындай чоң суммада акча чогулат элдерден. Анткени квадрат метри улам көтөрүлүп атты. Көтөрүлүп отуруп квадрат метри 57 сомго айланды да. Ошондо ал жерде бир 800дөн ашык место орунтуктары бар. Ошолордун бардыгын бириктирип келгенде аябай эле чоң сумма акча чогулат. Бирок тилекке каршы тигилер 5 жылга арендага алып алышып, 1 миллион 600 миң гана аренда земейный
арендасын төлөп коюп булар иштетип келишти да. Бұл незаконно. Бұны мына биздин ак үйгө аттаган жолубуз ошо. Бул жагын көрдүңүздөр, мына ак үйгө аттаган жол. Ак үйгө аттаган жолдун чекесин базар болуп турган бул жерге чейин келет. Мына тротуар мына жерде сайдын арасында мастайраттын бирге түзүп берген шартында. Мына мышыгыйдагыдай состояниеде турат. Ушу биздин эң центрде турган базарыбыз. Сайдын арада мастайраттын демesi жери. Бул жерден ошолордун охранасы акча жыйнаган үчүн элдер турат. Бул охрана буларды койдурбабы? Шаар конокторун тосуп алчу көрүнүктүү жерде жайгашкан бул базардын таланып тонолгонуна, алачыкта ичи сыртындагы башаламандыктын, ижарага берилген орундуктардан түшкөн акча каражаттардын базардын сырткы жана ички келбетин оңдоп түзөөгө пайдаланылбай, тескерисинче түшкөн пайданын көпчүлүк бөлүгүн жердин ээси болгон мэриядан, өлкөнүн казынасын толтурган салык кызматынан жашырып, жеке кызыкчылыгына пайдаланган бүгүнкү администрациянын, тагыраагы анын башында турган элдик чеберлер биримдиги бирикмесинин көп жылдык иш аракеттерине нааразы болгон базардын жалпы соодагерлеринин бир бөлүгү Бишкек шаарынын муниципалдык менчиктерди башкаруу департаментинин мекемесинин жетекчилигине өткөн жылдын сентябрь айында өтүнүч кат жолдошкон. Ал өтүнүч катта мындай деп жазылат: Биз соодагерлер шаардык мэрияга караштуу базарда 2001 жылдан бери суб арендада отурабыз. Бул базарды ошол убактан бери бир нече ирет жабуу аракети болуп, бирок 2011 жылы жумушсуз калбай, ушул базарда иштеп үй бүлө багуу максатында элдин талабы жана ошол убактагы депутаттардын колдоосу менен Бишкек шаарынын мэриясынын алдында муниципалдык жумушсуздардын базары болсун деп чечим кабыл алынган. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол кезде Кыял кол өнөрчүлөр бирикмесинин директору Султан Макешев, элдик чеберлер бирикмеси деген коом түзүп, Замир Айылчиев дегендин директорлугу астында мэриядан бул базарды ар бир 5 жыл сайын узартып туруу келишими менен арендага алып иштеп башташкан. 2011 жылдан бүгүнкү күнгө чейин субарендатор, башкача айтканда администрация мүчөлөрү гана олчойгон акчаларды жеке өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып, жылына 30 миллиондун тегерегинде тапкан киришеден мэрияга 1 миллион 500 миң, ал эми салуу үчүн болгону 65 миң сом гана төгүп турушкан. Ошол себептен биз катардагы соодагерлер мэрияга жана салыкка төлөнчү каражатты түз эле ортомчусуз өзүбүз төлөп турсак, мамлекеттин казынасына бир канча пайдалуу болот эле деген ойдобуз. Сизден өтүнүп суранарыбыз, ушул маселени бизди муниципалитетке өткөрүп берүү жана ортомчу субарендаторлорду алып салуу сунушун карап берсеңиз. Берген шарты да бучу. Пленка менен жан-жагында пленка менен корголойт. Муну администраторлор койгон, администрация же өздөрү? Бул жерде элдерге жан тийгенде өз-өзүнүн немесин корголош үчүн, товарына суу тийбеш үчүн тосуп ашкан да. Уже бөлөк шарттары жок болот. Бул жерде убагында Кыял мамлекеттик ишканага карап турган жер. Бул жерлерде кандай чыгарып кетти, бул Кыялдын курган зданиялар. Бул жер еще более-менее ошо жакшы деген жерлер ошо. Азыркы убакта ошо базардын состояниясы аябай начар. Бул жерден биздин Чүй көчөсүнөн аябай немелер өтөт да. Биздин президенттер өтөт, элчилер келет, бөлөк мамлекеттен президенттери келет. Анан караганда ушунчалык уяла турган состоянияда турат да. Бул мурдакы Султанбек Макашев, Замир Айылчиев директорлори, булар ошол акчаны ошол жерге коротпостон эле бул өздөрү алып эле өздөрүнө жумшап, элге жумшаган эмес да. Биз ошон үчүн каршы болуп, азыркы убакта состояниясы чындап айтсам адамдын баш тиет потолокко. Жайдын күнү олдун үстү темир, жайдын күнү ысыганда адамдар аябай кыйналат. Ушунчалык жылда элдин требовать эткен ошол, бирок бизге эч кандай ошо аракет кылып бизге жардам берген жок да. Сатыйган да булар.
Олар біз заявление жазабыз деп бұраудан келіп олар давай жазғыла заявление қаяқтан алдыңар эле деп бұлар қинап берген кезде бұлар ушу договор ойлап чыгарышты да. Мынакей біз договор жазып берген уақытымыз бар, біз мыйзамды договор менен отурабыз деп элди алдырчу. Чынында бұларда договор жоқ да. Жолдарында Бұлар договорду мен түсінуімде договор деген биринчи мэрия менен түзүлүш керек. мэрия менен мынадан эле келе берет. Анан ошол договордун негизинде булар анан кийин ар бир арендатор менен договор түзсө болот. Эгер андай болбосо ал жокко сүрөт. 638 места бар ошол жерде. Тагы 638 местадан 2,5 миллион жыйналат деп атабыз да. Бул бир жылда бул 30 миллион болот. 30 миллион акча болот. 30 миллиондон эми биз төккөн акчабыздан сырткаркысын ошол жерге элге иштетейли, ошол жерди жасайлы, оңдойлу, чоң мына Дордой базарындай кылып жакшы элге шарт түзүп берейли деген оюбузда да. Биз ошон үчүн макул болбой биз ошо Макашевди күнөөлөп атканыбыз ошодон. Экинчиден, бул Султанбек Макашев бул бир жылына 65 миң сом. Бул 65 миң сом мен кичинекей эле бир ишканама төгөм да. Ушу налогтучу. Будан да көп. Мен 87 миң сом төгөм. 65 миң сомду Макашев ушу өкмөттү алдап, например, ушу 65 миң төгүп коет да, налог деп. Аренда деп 1,5 миллион гана төгүп коет. Ошондо баарын кошкондо 1 миллион 900 миң акча болот экен. Bir жылына төккөн акчасы. Бул эми өтө эле нереальный да. Биз Султанбек Макашев жесин, байысын деп дагы мына 22 жыл башкарды ошо биздин базарды. Дагы жесин деп дагы биз 5 жыл күткөнгө уже биздин терпениябыз жок да. Биз макул эмеспиз ого. Биз ошон үчүн өзүбүз ошол жерде отурган элдер менен биргеликте биз каршы чыгып, биз акимиятка барып, мэрияга барып, биз өзүбүзгө бериле, биз ушуну жаркыратып жасайлы. Ушул жерде жаркыратып иштейли. Мына туристтер келет деп атабыз. Туристтер ошол жерге биздин базарга келишет. Биздин жаныбызда кыял мекемеси бар, онун ичине киришет. Биз ошодон деле чынын эсе уялабыз да. Бул жерде орундук канча, аренда акысы канча? Аренда акысын билбейт экенбиз. Биз неделясына эле 1200дөн мынакей наркы тарапка 600, бул тарапка 600 төлөнөт. Бул жерде 2 адам турабы? Ушу бир эле адам турабыз, анан бирок чоң кылып койгонбуз да. Жок, мен түшүнбөй жокмун. Бир эле адамдык болсо, сиз айтып атпайсызбы? Бул жагын өзүнчө төлөнөт, бул жагына эмнеси? Бул экөө болчу да. Ошону чоң кылып койгонбуз да. Чоң кылып алганбыз, чоңураак кылып. Бирок акчасы эки башка төлөнөт, эки орунга төлөнөт. Эки орунга төлөнөт. Мыйзам чегинде бул квадрат метрге төлөнүш керек. Эгер булар квадрат метрге төлөй турган болсо, булардыкы 600 эмес, может 400 сомго түшүп калышы мүмкүн да. Ошону булар ошону түшүрбөш үчүн булар метражга төлөп жүрөт да. Бирок эмнеге сурай алышпайт? Сурай алышпайт. Эгер булар сураса, булардын местасын алып коебуз деп коркутат. Бул эмне үчүн энди арендовать эткен адамдык болот бул жер. 2,5 миллионго жакын акча түшөт экен. Биз дагы мындай эле кээ бир жерлери приблизительно калып калды да. Например, мына ошондор айтпай койду да, месталарынчы канча төлөйсүңөр десек, бизге каршы тургандар айткан жок аны. Анан биздин эмне оюбуз, максатыбыз болгону ушул биздин иштеп аткан акчабыз мамлекетке жардам болсун, бюджетке жардам болсун. Бюджетке каяктагы булактарды издейбиз деп отурушат. Бул жеке адамдын чөнтөгүнө түшкөн акча каяка кетип атат? Ойлоңулачы, биз жеке бир адамды багып жүрө беребизби, мамлекет карапайым элдер? Көрдүңөрбү мына? Бир айда түшкөн акча 2,5 миллион. Ал эми бир жылга 1,5 миллион гана мамлекетке төгүп койгон. Сиз да бул жерде соода кыласыз? Мен көп жылдан бери иштейм. Ушул базардын беренесин алганда муниципальный болсун дегенде, мен ошо Султан Макашев менен жогорку кеңешке чейин алып кирген мен болчумун. Жанында отурган мен ушуну. Муниципальный базар болсун деп берене чыгарып берсе, булар коррупцияльный базар кылышты. Өздөрүнө жакын тууган уруктары бүт барып бекер отурса, месталардын баарын саткан карапайым элдер сатып алганбыз биз баарыбыз. Жылына оформление деп акча чогултушат. Оформленияда договорду булар только өзүнүн кызыкчылыгын гана договорго киргизет дагы, биякта ишкерлердин кызыкчылыгын договордун эмесине киргизилбейт. Сунуштарына киргизилбейт да. Анан дагы бир эмени баса белгилеп кетейин, бир копиясын өзлөрү алып калып, печаты менен колу менен, директордун колу менен бир копиясын
ишкерлерге берилиш керек болчу. Тилекке каршы ошону дагы аткарбай келатышат дагы. Ошонун негизинде бир ишкер эжебиздин $2000 сатып, $2000 саткандан кийин да ал аялдан 12.000 сом субаренда алып жүргөн дагы азыр муногу срогу бүткөндөн кийин башка бир подставной балдарды коюп алышып 8 айдан бери мыйзамсыз башкарып келатат. Ошол балдар ошол эжеден местасын тартып алып башка бирөөгө сатып бергенин негизинде ал эже ошо договорду колуна бербегенин негизинде ал эже страдайт этип калды да. Мына жерлердин бардыгы негизи пожарный ход болуш керек. Бирок тилекке каршы пожарный ход кылбай ушундай тозуп алып туруп места кылып алышкан да. Негизи пожарный ход болуш керек бул жерлер. Эгер капсынан өрт чыгып кетсе, машина кайра жаңы муниципальный базар болгондон кийин жаңы мэрияга караштуу жетекчилер келгенден кийин ошого дальше договор түзүп иштемек да. Бирок тилекке каршы ага айтпай туруп эле могул жерди бузган дагы 25 места кылып, ишенбесеңиздер өзүңүздөр санап көрүңүздөр, ар бир местаны 3 квадрат 3-3төн бир ягы 1,5 биягы 1,5 квадрат метрлерди 10.000ден $13.000 чейин саткан 25 местаны. Ошондо эсептесеңиздер бир $300.000, $350.000, $400.000 ушундай коррупциялык иштер болгон да. Аны сураган эч ким жок. Биз жазып атабыз, бардык жака жазып атабыз, бирок сурабай атат. Ишенбесеңиздер тартып көрсөтүңүздөр, жүрүңүздөр. Ошондо бул 1 2 3 4 5 5-6 деп эсептейсиз. Бул жагы 7. Могул жерлерде жөн калган эмес, сатылган. Баарын сатышкан. Бул жерде магазин беле баштайт. Ооба, магазин. Бир эле магазин. Мына жер чоң огромный суммага $25.000 сатышыптыр деп айтат. Азыр базарда этип калбадыбы, элдер дагычы бир тараптуу болуп калып атат. Мына Элмир эже келип атпайбы? Эртең да келгиле, силер башкаларды да уктула. Анан алардын да оюн угазыңар, ким сатып алган, ким сатып албаган. Мен атым Дамир Наркулович мен. Мен берде содада кылып иштейм, администрациясында да жаңы кирип иштеп атам. Мен базардын атынан чыгып атам да негизичи. Берде базар элдерди представлять этип. Мен сизге бир-эки суроо берейин. Алым жетсе жооп берейин. Менин компетенциямда болсо эми. Сиздерде чын эле шарт кандай болуп атат бул жерде? Берде мындай болуп атпайбы? Биз жаңы эле келдик, айтып атабыз го, биз жаңы эле келдик бергечи. Берде возможности не было нам реконструкцию делать. Биздин программабызда бул нерселер бар, бардыгычы. Анан баягы ар бир арендатор субарендага мисалы үчүн Думиден 5 жыл алат. Ооба. Бизге жыл боло элек да, вот ошол нерсени рассматривать, откуда биз жаңы келдик. Ар бир 5 жыл сайын узартылып турат. Биз берде мына бул жигит дагы базарда иштеген, мен да базарда иштегем, ушу базардын көйгөйүн көтөрүп чыкканбыз бизчи. 2 айдан бeri чыркырап ушу жерде ар бир цифраны көргөзүп биз заявление жазып атабыз. СМБга жазган заявлениябыз деле Ленинский прокуратурага келип түшөт экен. Генеральный прокуратурага жазганыбыз деле Ленинский прокуратурага келип түшөт экен. Бирок Ленинский прокуратурада бүт баарын кармап отурбайбы? Биздин арызыбыз ошол жерге келгенде токтоп калып атат. Ушу биз Камчы Кыдыршаевке дагы арыз жазганбыз. Ошол арызыбыз дагы Ленинский прокуратурага келип токтоп калды да. Биздин оюбуз туруктуулук мыякта. Иштеп атабыз. Бирөө мынакей $15.000 мест алгандар бар. 2 ай мурун. $30.000 мест алгандар бар. 1 жыл мурун. Плюс кредит. Жок, отурсаңыз, төлөгөндөрүн айтып берем. Мест алгандар бар. Ошолордун баары тең асмандан түшкөн жок ал акчалар. Ар кайсы жактан алышкан, иштеп таап келишкен сыртка барып. Туруктуулукту биз талап кылабыз. Базар иштеш керек. Биздин оюбуз. Тынччылык 2ге бөлүнбөй, бир администрация болгон, ошол администрация менен иштешип аткан. Аны ким шайлады? Билбейм, иштеше беребиз. Бул жерде Замир Айылчиев деген директор болгон. Улан деген аябай жанын жеген администратор киши болгон. Ошонун 20 жакты местасы бар, субаренда жейт. Калдар деген, Бакыт деген булар туугандашып кеткен бир топтун кызыкчылыгы болуп атат да. Анан ошол топтун кызыкчылыгы азыр ошондой 8 айдан бери бир белгисиз бир подставной лицо балдарды коюп алып туруп ушундай мыйзамсыз иштерди кылып келатат. Булар бардыгы күнөөлүү. Анын деген жана туугандары бар. Аял кишилер Рахат, Салтанат, Нуржамал деген аялдар дагы ушул пожарный ходдогу месталарды бекер алып алышып, эч кандай мамлекетке ошолорго акча төкпөй туруп, соода кылышып, реализаторлорду иштетип коюп, азыр үйүндө жатышат да. Ошондой болуп атат да байке, маселе мындай да, бул көрдүңүздөрбү, бул Элмир эже келип берди
өзүнүн соседтерине мен стамды сен каралап көрдүңүз атасың. карасаңыз Сиз сатып алдыңыз беле? Конечно. Мына соседтер карттан сатып алат. Бул жерде мындай маселе Мындайда болуп анда атат да бул. байкечи. Байке караңыз. Булар каралап атат да, булар дагы келип басым жасап атат да. ошолор элди экиге бөлүп, элге туура эмес маалыматтарды берип, ушундай базарды ызы чуу акыбалга алып келип, ушул ызы чуунун негизинде ар кандай резонанс жаралган журналисттик блогерлик иликтөөлөр болуп, ошолор иликтөөнүн негизинде биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Курманкул Зулушевга чейин жетип, ошолордун кандайдыр бир ушундай ызы чууну иликтеп чыккыла деген тапшырманын негизинде биз СНБ центральный корпустарына барып, ушул болгон маалыматты, болгон документ аркылуу маалыматтын баардыгын жеткиргенбиз. Жогоруда айтылган Бишкек шаарынын муниципалдык жерлерди башкаруу департаменти мекемесинин жетекчилигинин атына жазылган өтүнүч катты эске алып, деги эле 20 жыл аралыгында ар кандай чырдан башы чыкпаган бул базардын көйгөйүн биротоло чечип, шаардын мамлекеттин казынасына түшчү акчаларды максатсыз коротпоо жана ошол жерде эмгектенген соодагерлерге ыңгайлуу шарт түзүп, сырткы келбетин оңдоп түздөө максатында Бишкек шаардык мэриясы бул базарды ижарага алып отурган Элдик чеберлер союзу биримдиги менен түзүлгөн буга чейинки келишимди бир тараптуу токтотуп, кайра карап чыгуу чечимин кабыл алат. Каралат деген бирок комиссияда каралган менен аскар берген да буларгачы биз силерге бербейбиз, биз муниципальный гана базар кылып, мына карапайым элге беребиз депчи. Онсе деле булар болбостон эле кайра өздөрүнүн мындай немесин көргөзүп атышат да. Азыр администрацияга кирбейдиби? Администрацияга кирейли, жүрүңүздөр. Мен ошол жерден сурайын да, кайсыл? Менин атым Азамат Нурланов фамилиям. Мен деген Эл чебер бирдигинин директорумун. Бул жерде Кыялдын жанындагы жайгашкан базар 41 сотый. Бул деген Кыял Грант деп аталбайт. Эл чебер бирдиги деп аталат. Элдик чеберлер биримдиги тиешелүү базары. Тиешелүү базар. Бул базар 20 жылдан бери жайгашып келген бул жерде. Мен деген жетектеп аткан убактым 2022 жылы 1-сентябрдан бери биякта жетектеп келатам азыркы учурга чейин. Биз келгенден баштап, мен келгенден баштап, менин командам, жаңы командам келгенден баштап бияктын договору муниципалитет менен, Думи менен, мэрия менен убакыты токтогон. Июндун 29-нда бүткөн. Şu 8 aydan beri bирок арендасы бүтсө деле бул жерлерди булар пайдаланып, арендаларын жыйнап, ошентип келе жатышат да. Бул ар бир месте канча менетилет аренда? Бир месте, например, бул бир айына, жумасына төлөшөт да. акыркы учурда резонанс болуп аткан бул Кыял базары боюнча Ош базарынын жанында жайгашкан. Убагында парковка деп машина токтотуучу унаа жай деп алышкан, бирок кийин базар кылып ошол жерден бүт акчанын баары баягы чындыктырууга кете баштаган. Ал жөнүндө да бүгүн биз сот процесстери жүрүп атат. Кудай буюрса сот процесстери бүтсө, ал жерде биз толук камдуу өзүбүздүн мэриянын калкасына алып ошол жердеги муниципалдык базар түзөлүү деген биздин ой максаттарыбыз бар. Муниципалдык базар түзүп, ошол жердеги жарандарга жанакы мисалга алсак 10 000 сом төлөп келатса, бүгүнкү күндө биздин коэффициенттер менен болгону 3 000 5 000 болот экен. Ошондой жеңилдиктерди көрсөтүп бермекпиз жана ошол акчалар түздөн түз бюджетке бурганга аракеттерибизди жасап жатабыз. Азыркы Макашевдин жеп койгон налогунун эле акчасы 79 миллион 200 миң сомду бул мамлекетке төкпөй турат. Биз прокуратурага кайрылып атабыз. 79 миллионду деле эмес, 70 миллионду мамлекетке төктүрүп бериңиздер. Биз өзүбүз сурап аткан жокпуз ол акчаны. Бизге ол акчанын кереги да жок. Биз кереги бар болсо, мына Султанбек Макашев прилайт эткен 10 миллионду алып туруп, мен өзүмдүн тирилигим кылып кетип калмакмын. Мен ошончо элди таштап, ошо 10 миллиондун кулу болбойн деп, ошол себептен мен албай атам. Ошол акчаны албасам деле мага 10 миллион деле мешайт этпейт болчу чынындачы. Бирок мен элди ошону таштап кетким келген жок. Мына Султанбек Макашев, Замир Айылчиев булар бизди бир тараптуу болуп каралап атат, бир тараптуу болуп каралап, ушундай булар ушундай бандиттер, уурлар деп. Биз ондой бандиттер, уурлар эмеспиз. Мен 92-жылдан баштап ошо Кыялда иштеп келе жатам. Кыялда ошо бала кезимде ошол жерден келип иштегем, ошол мына элдин көйгөйүн билем. Оң жак тарабы бул жак.
жанакы Союз народов Мастеровка алынып калганда оң жак тарабы полный мына бул Киевский көчөсү. Bunun sol jak tarafın bunu 5 sarı. Janakı bizdin uyalçak deputat oşağa karaydı. Konçbek Joldoşbayev oşu jakka karaydı. Muna jaktın полный бардыгын ошо тартып алып койгонда бул жер кыялдын менчик жери өзүчү, мамлекеттин жери. Бул оң жак тарабы, бул жак мэриянын жери. Мэрия ладно 5 жылга берип атат. Кыялдын менчик мамлекеттик жерин мына 5 сары тартып алып койгондо бул Бешеналиевага чейин барат да. Ошондо мына здания бул мына биринчи зданиясы бул кызыл китеп кылып алган дейт. Экинчи зданиясын бизден 49 жылда чыгып кетти да. Кыял мамлекеттик ишкана бул түздөн түз президенттин иш башкармалыгына караган ишканада ушунун бир сехи бар да, кыялга прямо караган. Ошол сехти Макашев бул өзүнө 49 жылга арендага алып алыптыр да. Мэрияга караган жер болсо биз түшүнөт элек, ону алып алса эми мэриядан берсе керектен. Президенттин иш башкармалыгы бул берилбеш керек да. Ушул кандай жолдор менен алып алды, ушул тууралуу да бизде кичине аракет кылып бизге жардам берсеңиздер, мамлекетке ошо жерди алайлы. Биз укканыбыз боюнча дагы Кыял мамлекетине караштуу канча гектар жерлер бар дейт. Ошо жерлерди дагы булар алып алганда 12 гектар жер бар дейт. Мына жогору жакта жана Баха менен чыккандачы, Байтык жакта. Ошо жерлерди дагы өзүнө өткөзүп алган дейт. Анан биз ошо Кыялдын ишканасын жанакы сехтерди биз ушунун документтерин аябай издедик да. Издесек Султанбек Макашевдин колу ушунча узун экен, даже архивден Кыялдын документин таппай атабыз биз. Биз справкалардан жыйнап азыр кичинекей немелерден ушу ар ишканаларга мурдакы түшкөн справкаларды жыйнап жүрөбүз. Кудай кааласа ушу эгер ушу бийлик чынында мыйзам чегинде кетип бара жаткан болсо, биз ошол Кыялдын ошо сехин дагы алабыз Макашевден. Не только базарды эмес, биз сехти дагы алабыз. Мамлекеттин жерин каалагандай пайдаланып, байлыкка тунгандар өлкөдө аз эмес. Жана Султанбек Макешев менен ал түзгөн Элдик чеберлер союзу мекемесин бир беткей кароолоодон да алыспыз. Бирок Кыялдын бүгүнкүдөй таштандыга толгон, таланып тонолгон, кароосуз калган абалына алардын салымы чоң экенине күмөнүбүз жок. Элдик чеберлер биримдиги 22 жыл бул базарды иштетип, казынага канча салык төлөгөн, канча соода орундары болгон, анын канчасын саткан, канча ишкерден канча сума ижара акысын алып турган, бул суроолорго жоопту прокуратура салык кызматы тактыктайт деген ойдобуз. Ал эми бул даярдаган көрсөтүүбүз болсо, Кыргызстан кедей өлкөбү деген суроого жок, Кыргызстан кедей өлкө эмес, ал уурдалып тонолгон өлкө деген гана жооп болду. Кабар агенттигинен кесиптештерин сурадык. Кыял грант боюнча майга тиешелүү жерлердин статусу жана Ош базары боюнча келечектеги пландарды жөнүндө белгилей кетсеңиз. Ким сурады? Кабар маалымат агенттиги. Кыялдын мына бизде базарлар көп да. Бул Бишкек шаарында эмне үчүн биздин доходный частьыбыз аз болуп, ушу шаарда оңгонго бир топ проблема түшүп атат. Биз доходообразующий объекттерди, ошол эле базар, ошол эле торговый точкалардын баарын тең менчикке берип койгонбуз да. Бишкек шаары только баягы расходный частьын эле өзүбүзгө калтырып койгонбуз. Ошон үчүн биз ушу базарларды биз жандандыра алабыз. Себеби бизге доходубузду көбөйтүшүбүз керек, доход табышыбыз керек. Эгер акча болбосо жана проекттерди биз кантип ишке ашырабыз? Ошон үчүн ушу Кыялдын тегерегинде 50 сотка жер бар болчу. Биз ошол базардын ошо иштеп аткан кишилер менен сүйлөштүк. Ортомчуларды жок кылдык. Мурдакы ортомчуларга 5000ден төксө, бизге 4000ден төгөт. Ошон үчүн муниципальный базарды кылып койдук. Андан эч бир проблема жок. Элдер ошону каалады, элдер үчүн да выгодный болду. Бул бир маселе. Экинчи, ушул Кыялдын тегерегин биз тартипке келтиребиз. Биз муниципальный рыноктарды мындан ары көбөйтөбүз. Биз жеке менчикке муниципальный рыноктардын баарын берип салып,
алардын мусорун чыгарып, алар акчасын алар чогултуп, мусорун биз чогултуп отурабыз да. Мындай болбош керек да. Система негизи туура эмес. Мына азырдагы мындай Орто Сайда да бар, Орто Сай базарында да ошондой болгон. Анан баары эле акчанын баары тең ортомчулардын колуна кетип калган. Ошону шаарга кайрып бюджетке түшүрөлү деп атабыз.